колдору кантип бардыңыз дейм. Үйі сүрдіріліп, 4 баласы менен эшикте калган келинге өкмөт үй салып бермей болду. Орусияда Путинди кулагына кесмейли уккан депутатка иш козголду. Грецияда поезд кырсыгынан кийин эл нааразычылык акцияга чыкты. Нобель сыйлыгынын лауреаты Алис Беляцкий 10 жылга кесилди. Грузияда чет элдик тыңчылар мыйзамына каршы акцияда 36 адам кармалды. Блинкендин Өзбекстанга сапарында пропаганда маселеси талкууланды. Орусия менен Кытай чоң жыйырмалыкта декларациянын согушка байланыштуу пунктун колдогон жок. Орусия ракетасынан Запорожьеда 10 адам каза тапты. Бахмутта салгылаш күчөдү. Апта ичинде болгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарлар топтомун мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Медиа Хабтын YouTube каналына катталып, лайк басып, пикириңизди калтырыңыз. Бишкекте Агордо конушунда үй сүрдүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келинге өкмөт үй салып бермей болду. Муну бизге Марал Шабулотова өзү тастыктап, азыркы абалын айтты. Биз эшикте эле отуруп чай ичип калганбыз. Азыр божо тигип беришти. Ошол жакта туруп атасыздар. Ошол жакта жаттык. Кечинде кичинекей балдарымды туугандарымкына жөнөттүм кайненкимен. Азыр Кудайга шүгүр. Ар бир бардык жерден келип, болгон колдордон келген жардамдарын берип атышат. Эл журт берип атат жардамын. Кала акыбалды сурап, бардык өкмөттөр келип атышат. Үй салып беребиз деген чынбы? Үй салып беребиз дегендери ооба чын. 1 мартта Марал Шабулотованын үйүн сот аткаруучулар келип бузуп салган. Келин үй турган жерде сатып алганын, бирок кийин кошунасы үй турган жер меники, кызыл китеби бар дегенде жер талашка түшкөнүн айтат. Кийинчерээк жогорку сот келиндин үйү мыйзамсыз курулганын ырастады. Буга чейин Агордонун тургундары чогулуп бийликтен көчөдө калган үй бүлөнүн маселесин, адилет чечип берүүсүн талап кылган. Учурда үй бүлө эл салып берген боз үйдө күн кечирип жатат. Орусиянын Самара облусунда Путиндин кайрылуусун кулагына кесмейли уккан депутат Михаил Абдалкинге орус армиясынын беделин түшүрдү деген административдик айып тагылды. Депутаттын соту 7 мартка белгиленди. Абдалкин видеосун 21 февралда социалдык баракчасына жүктөгөн. Анда депутат Путинди жетекчиликтин өтүнүчү менен укканын белгилеп, мен толугу менен колдойм, толук кошулам, сонун аткаруу. Акыркы 23 жылда мындайды уккан эмесмин. Абдан таң калдым деп жазган. Окуядан кийин депутаттын кесиптештери аны коммунисттик партиядан чыгарууну кароону жана Абдалкинди аскер кызматына жиберүүнү сунушташкан. Аны жазалоону мамлекеттик думанын депутаты Александр Хинштейн да талап кылды. Депутатка коюлуп жаткан айып согушка каршымын деген сүрөт тарткан кыздын атасына экинчи ирет тагылды. Анын кызы Маша сүрөт сабагында орус жана украин желектерин тартып, биринчисинде согушка жол жок, экинчисинде Украинага даңк деп жазган. Ортодо Орусия тараптан учкан ракеталардан баласын коргогон эне тартылган. Мындан кийин окуучунун атасы мектепке чакырылып, кийин аны кармап кетишкен. Сот кызын жалгыз баккан Алексей Москалевту 27 апрелге чейин үй камагына чыгарды. Орусия Украинага кол салгандан кийин согушка каршылыгын билдирген орус жарандары куугунтукка алынып, түрмөгө чейин кесилүүдө. Жакында эле аскер комиссариятын өрттөгөндөрдүн бири 7 жылга эркинен ажыратылды. Грецияда кеминде 57 адамдын өмүрүн алган поездердин кагылышуусунан кийин темир жол жумушчулары иш таштап, нааразычылык акцияга чыкты. Алар коопсуздук системалары талаптагыдай иштебей, кырсык катталды деп бийликти шалаакылыкка айыпташты. Афинада грек темир жолдорун тейлеген Hellenic Train компаниясынын баш кеңсесинде акцияга чыккандар полиция менен кагылышты. Акциялар бир топ шаарларда өттү. Греция өкмөтү иликтөө жүргүзүп, окуянын чыныгы себептерин аныктай турганын билдирди. Грек премьер-министри кырсыктын себеби адамдардын катачылыгынан деп билдирүү жасап, күнөөлүүлөр сөзсүз жазасын алат деди. Өлкөнүн транспорт министри кызматтан кетип, Ларисадагы 59 жаштагы станциянын начальниги этиятсыздык менен адам өлтүрүүгө айыпталды. 1 мартта жүргүнчү ташыган поезд Афинадан Салоникиге баратканда жүк поезди алдынан чыккан. Поездеги 350 жүргүнчүнүн көпчүлүгү Салоникиге кайтып келаткан студенттер болгон. Нобель сыйлыгынын лауреаты Алис Беляцкий Минскиде 10 жылга кесилди. Весна укук коргоо борборунун жетекчиси чек арадан акчаларды декларациясыз алып өтүүгө жана массалык акцияларды уюштурууда тартип бузууга күнөөлүү деп табылды. Аталган иш боюнча дагы 3 киши 7 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылды. Беларусь бийлиги укук коргоочулар ар кандай уюмдардан түшкөн акчаны чет жактагы эсебине чыгарып,
андан кийин накталай алып киришкен деп айтууда. 2021-жылы Весна Беларуста экстремисттик уюм деп табылган. Көп өтпөй Беляцкий жана кесиптештери камакка алынган. Беляцкийден соттолгонун 21 эл аралык уюм айыптады. Анын ичинде Human Rights Watch уюму да бар. Алар Беларусь бийлигин кармалган укук коргоочуларды куугунтуктоону токтотуп, бошотууну талап кылган. Беларуста бийликке ыңгайсыз коомдук уюмдар расмий ишмердүүлүк жүргүзө алышпайт. Ошондуктан өз иши үчүн грант ала алышпайт. Буга байланыштуу уюмдар чет өлкөдө эсеп ачышат. Весна укук коргоо борбору 1996-жылы негизделген. 2011-жылы Беляцкий салык төлөөдөн качууга айыпталган. 2020-жылдагы президенттик шайлоодон кийин ал камакка алынып жатат. Былтыр Беляцкий жана Орусия менен Украинанын укук коргоо уюмдары Тынчтык Нобель сыйлыгына татыган. Грузияда жарандык коом жана медиа өкүлдөр орус мыйзамынын аналогу болгон чет элдик тыңчылар мыйзамына каршы болуп 2-мартта парламенттин алдында чогулушту. Парламенттин коопсуздук боюнча комитети биринчи окууда чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө жана чет элдик агенттерди каттоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун жактырган. Бул мыйзамдардын артында бийликчил партиялар турат. Азаттыктын Грузин кызматы жазгандай, нааразычылык акциясында кармалгандарга майда бейбаштык жана милицияга баш ийбөө боюнча айып тагылды. Бул мыйзам парламентте талкууланып жатканда жактыргандар менен каршы болгондор депутаттардын ортосунда жапырт мушташта чыкты. Бийликтин оппоненттери бул эки мыйзам тең, чындыгында Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамдын көчүрмөсү экенин айтып, кескин айыпташты. Орусияда бул мыйзам киргизилгенден кийин көз карандысыз бейөкмөт уюмдар жана журналисттер куугунтукка алынып, айрымдары өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ошол эле Грузин кыялы партиясы мыйзам бейөкмөт уюмдарды жана маалымат каражаттарын каржылоодо ачыктыкка жетишүүгө гана багытталганын айтууда. Евробиримдик мындай мыйзамдардын кабыл алынышы Евробиримдиктин баалуулуктарына туура келбестигин кескин айтты. Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы Шавкат Мирзиёев менен АКШ мамлекет катчысы Энтони Блинкендин жолугушуусунда адам укуктары, гендердик теңчилик, сөз эркиндиги жаатында реформа, жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо жана жарандык институттарды өнүктүрүү тармактарында чоң жылыш бар экенин баса белгиленди деп кабарлады. Ал эми мамлекеттик катчысы журналисттерге курган маалымат жыйынында Орусиянын пропагандасы менен эффективдүү күрөшүү үчүн Өзбекстанда маалымат каражаттары эркин болушу керектигин, Каракалпакстандагы кандуу окуяны иликтөөнүн маанилүүлүгүн баса белгилегенин айтты. Ошондой эле Блинкен анын сапары Орусиянын Украинага каршы согуш ачканынан 1 жылдыгына туш келгенин кошумчалап, согуш бүт дүйнөгө, анын ичинде Борбор Азия жана Өзбекстанга терс таасирин тийгизгенин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы мындан улам Америка азык-түлүк жаатында жардам катары $16 миллион бөлгөнүн айтат. Блинкен Орусия баштаган согуш аймакта тынчсызданууну жаратканын айтып, АКШ Борбор Азиянын суверенитетин колдой турганын белгиледи. Нью-Делидеги саммитте чоң жыйырмалыктын тышкы иштер министрлери жыйынтыктоочу декларация боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Документтеги 24 пунктун ичинен Орусиянын Украинага каршы согушун айыптаган жана орус аскерлерин Украинанын аймагынан коктоосуз чыгарып кетүүсүн талап кылган пункттарын Орусия менен Кытай колдогон жок. Чогулгандардын көбү Украинадагы согушту каттуу айыпташты. Дипломаттар согуш адамзатка чоң кайгы алып келип, дүйнөлүк экономикага терс таасирин тийгизип жатканын, инфляцияны, энергетика жана азык-түлүк тартыштыгын күчөтүп жатканын белгилешти. Экинчи пунктта согуш учурундагы эл аралык укук каралды. Жолугушуунун катышуучулары эл аралык гуманитардык укукту, анын ичинде куралдуу кагылышуу учурунда жарандарды жана инфраструктураны коргоону урматтоо керектигин белгилешти. Жыйында негизинен чоң жыйырманын министрлери глобалдык көйгөйлөрдү талкуулашты. Ошол эле учурда саммитке келген АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун согуш башталгандан бери биринчи жеке 10 мүнөттүк жолугушуусу болду. Москванын өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө ылайык, жолугушуу Женевада да Бириккен Улуттар Уюмунун куралсыздандыруу боюнча конференциясынын алкагында өттү.
Сергей Лавров санкциялардан улам Швейцарияга барган жок. Ордуна орун басары Сергей Рябков катышкан. Ал сүйлөп жатканда батыш өлкөлөрүнүн бир катар делегациялары жыйындар залынан чыгып кеткен. Украинанын Запорожье облусундагы турак жайга тийген Орусиянын ракеталык соккусунан курман болгондордун саны 10го жетти. Облустук администрация сокку С-300 зениттик ракеталык комплекси менен жасалганын билдирди. Ал арада Украинанын чыгышындагы Бахмутта айыгышкан салгылашуу күчөдү. Орусиядагы ЧВК Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожин Бахмут шаарын орус аскерлери басып, курчоого алганын, Украин аскерлери үчүн бир эле жол калганын айтып чыккан. Украин бийлиги муну тастыктаган жок. Рейтер агенттиги орус аскерлери Украин күчтөрүнүн шаарга кирип чыгуусуна бөгөт коюу аракетинде экенин, Бахмуттан батыш тарапты көздөй катуу аткылаганын жазды. Хромово шаарында көпүрө орусиялык таңдардын аткылоосунан жабыркаган. Ошондой эле агенттик Украин аскерлери салгылашууну улантып, чегинбей жан өрөп жатканын жазды. Америкалык Согушту изилдөө институтунун эксперттери Украин күчтөрү Бахмуттун кээ бир райондорунан аскерлерин алып чыгып кетүүгө даярданууда деп билдирди. Рейтер Бахмуттагы орустардын жеңиши кышкы чабуулдагы биринчи жетишкендиги болот деп жазды. Орусия бул Донбасстын өнөр жай аймагын басып алууга жол ачаарын айтат. Украина болсо, бул шаар чоң стратегиялык мааниге ээ эмес деп эсептейт. Бул жумадагы маанилүү кабарлар топтомушулар болду. Эмки аптада кайрадан көрүшкөнчө.